карантинден кандай сабак алдыңыз? Жазында un талаш, жайында дары талаш, күзінде тақ талаш, эми Кудай буйрса кышында сый эле талаш болсо экенде. Атактуу адам кандай болуш керек сиздин оюңузча? Атактуу адам деген бул элдин сынында, дайыма элдин көзүндө жүргөн адам да. Көгүч көндөр сийлер тынчтык символу, бүт жер шарын айланууч миң жолу. Өкүнгөн нерселер көп эле нерсе болот эми, бирок эң өкүнгөнүм ата энемдин эрте өтүп кеткени ушул. Чаңдатып сан миң жылдын эки арасын, турмуштун даңкан куруп майда ташын, өмүрдү салмоор кылып дырылдатып, тагдырдын сазга айлантып зоаскасын. Ырас өмүр кандай кыска, кандай аз. Тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейли эле, анын октой тездигине кататпаш. Кечээ гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты бозат минген 30 жаш. Саламатсыздарбы? Кыргызстан телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, эфирде 15 суроо долбоору. Бүгүн бизде конокто ким десеңиздер, мен булардын ийинини жеткире аткара албасам дагы аракет кылдым. Бүгүн бизде конокто азыркы учурда Учур театрында эмгектенип жүргөн, көпчүлүк элибизге Кенан Дашан же болбосо Ибрагим Пашанын үнү менен таанылган Чыңгыз Мамаев. Саламатсызбы? Саламатчылык, Канибет. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, эң сонун. Маанайыңыз кандай? Эң сонун. Бизден суроолорго даярсызбы анда? Даярбыз. Кеттик, анда эмесе алгачкы сурообуз. Чыңгыз Мамаев бул ким? Чыңгыз Мамаев бул эме чыгармачылыкты сүйгөн, чыгармачылыкка жакын, ошо чыгармачыл адам. Кенедей кезимден баштап ошол чыгармачылыкка эрте аралаштым. Мен 2 классымдан баштап ошо чыгармачылыкка аралаштым десем болот да. 2 классымда ошо өзүмдүн мугалимим Гүлсана эжебиз мен ырдаганымды байкап калды да. Ал ыр башка кыз ырдайынчы деп аткан. Анан мен ал ырды жактырып калдым дагы. Анан берчи деп жазып алам, мен ырдасам эле. Аябай жактырды дагы, анан директор школага айтты. Биздин мектептин директору Жумабүй деген эжебиз болчу. Анан ага угузду дагы, анан линейкада анан жалпы балдарга ырдатты. Ошондо кайсы ырды ырдадыңыз эле? Көгүч көндөр сийлер тынчтык символу, бүт жер шарын айланууч миң жолу, Совет эли арубакта калашат, жер жүзүндө дайым тынчтык болгонду. Совет эли арубакта калашат, жер жүзүндө дайым тынчтык болгонду. Азаматсызбы эле? Экинчи сурообуз мындай болсун. Бала чагыңызда ким болууну кыялданчу элеңиз? Бала чагыңызда деги эле? Бала чакта эми кыялдар токтобойт го. Бала чакта бир туруп врач болгум келет, бир туруп мугалим болгум келет, бир туруп милициялардын баягы аскер адамдардын формаларын жагып, кийимин көргөндө ошондой офицер болгум келет. Анан кыялдар токтобой жүрүп, анан кийин чоңойгондо экономист болсом деп ойлодум. Себеби дегенде менин атам ошол университеттин экономика факультетин бүтпөй калганда, атамдын ошо бүтпөй калган окуусун улантып коеюн дегенде ой келди. Юрист болоюн дегенде ой келди. Анан бул эми тагдыр экен да. Бешинеге эмне жазылса, ошону көрөсүң дегендей. Анан ата энем ушул чыгармачылыкка да болбосо дагы чыгармачылыкты абдан терең түшүнгөн, абдан сыйраган чыгармачыл адамдарды киши болчу. Анан жок дегенде бир балабыз бир ошол чыгармачыл адам болсо, бир балабызды бир жакшынакай сахнадан көрсөк деген бир тилектери бар болчу да. Анан ошол тилекти мен орундатып келатат болушум керек деп ойлойм да. Ошол апам атамдардын каалоосу менен мен артист болуп калдым десем болот. Жакшы. Үчүнчү сурообуз, актер болуу же болбосо ырчы болуу? Мен эми актер болуп калдым да. Биринчи жолу мени ошол
ырчы катарында Нарын музыкалык драма театрына киргем. Биринчи ырчы катарында киргенсиз, актер катарында эмес. Актер катарында эмес. Анан ошол жерден барып Нарын музыкалык драма театрында ошо аралашып, ырдап, выездерге чыгып, гастролдоп, 3 ай, 4 айлап. Ошентип жүрүп анан күндөрдүн бир күндөрүндө гастролдо анан бир интермедияны эле ойнош керек болуп калды. Анан Майрамбек Сагынбаев деген Жумгалда азыр режиссер агабыз бар. Ошол айтты. Могу интермедияны сен ойношуң керек деди да. Ойноп көр. Ойноп көр деди. Болсоң, ушундан болосуң. Актер болосуң деп анан ошол интермедияны ойнодум. Ошондо кызыкчу элеңиз? Мен ага чейин мектептен ойноп жүрчүм да. Алар просто билбейт да менин ойнорумду. Ойноп кеттим, молодец деп калды. Андан кийин анан театрга келгенден кийинки жылы, ошол эле жылы экен Кенжегул Мендибайыров деген жанакы сулууларга султанмага акын бар деген ырдын автору. Канча 40 жыл, 50 жыл болуп кетти го ал кишинин ошо чыгармачылыкта, театрда эмгектенгенде. Анан ошол киши Кызгумай деген спектакль коюп, анан мени Кайыпбай деген ошо жаш баланын ролун берет. Немен жеңесинин кайнысын ойнойм. Жаш балам анан ойноп, жакшы ойнодум ошойт. Түшүнбөйм негизи актер эмне экенин жакшы түшүнө элексең баягы. Чыны менен сүйлөш дейт, кашык менен сүйлөш дейт, ага түшүнбөйсүң. Анан тиги уйду көргөзө тетин кетип баратканын карасаң бир уйдун бутуна консерва кийилип калыптыр. Анан акы салаңдап кетип барса, аны көрүп алып, тетиги образын карасаң деп анан уйду каратып атам. Андай нерселер көп болгондо баягы немеде айылдачы анан эми көрсө ал киши мындай образына көрүп атыптыр да. Мындайча айткандачы анан ошентип жүрүп анан актерлукка биринчи мени аттандырган ошол Кенжегул байке деп түшүнөм да. Ошол киши анан 4 ай ойноп жүрүп келдик. Гастролдо. Анан ошондон кийин кызыгуу пайда болду. Ошондо эле ырчылык таштап койдуңуз, мисалы, сизде ой болду, мисалы, улантайын деп, бирок ырчылыкты таштап эле койсом деген ой болду сизде? Ушу кошо ала жүрсөк деле болмок. Анан кийин училищага келип, Нарын театрында 2 жыл иштегенден кийин мияка келип, Кыргыз драманын алдындагы театралдык окуу жай бар, актерлук чеберчилик боюнча. Ошол жерге случайно мындай келип калдым. 60 жылдык декадага келдик дагы, анан ошол жерде балдар кабыл алып атыптыр. Биз 1,5 ай кеч келдик. Балдар уже окуп атыптыр. Анан дагы эле набор болуп атыптыр да баягы. 5-6 бала тапшырабыз деп туруптур. Анан дагы деле ошол Данияр деген Нарын театрында иштеген бала бар. Ошол айтып калды. Сен чыңгыз тапшырып көрбөйсүң депчи. Анан кирсем Галина Ибраевна деген 30 жылдан ашык ошо жерде училищага директор болгон татар эжебиз бар, болчу аял. Ошол киши отуруптур. Дагы башка мугалимдер, калгандарын тааныбайм, бирок көзгө ошол киши эле урунда. Кана эмнеге келдиң, каяктан келдиң деди. Ушунтип Нарын театрында иштейм. Анан окуйун деп атам десем, эмнең бар деди. Анан болгон нерсемди айтып бердим. Көркөм окуу айттык, ыр айттык. Анан 5-6 мүнөттө эле кабыл алды мени. Документтер жок. Анан сен ошо боюнча анан бияка өттүң деп кое алам, бирок сен келбей койбойсуңбу анан десем, жок келем эже дедим. Келем десем анан давай келсең кел. Документтериңди алып кел деди. Ошо боюнча окуп калдык. Анан бүткөндөн кийин иштедик дегендей. Жакшы. 4-үнчү сурообуз. Атактуулук сиз үчүн эмне? Эми атактуулук деген бул чыгармачылык ишиге атактуулук деген керек сөзсүз түрдө албетте. Ошо атактуу болоюн деп чыгармачылык жолдо аттанасың да. Тандайсың. Анан атактуулук деген эми бул элдин ишенимде болуу, элге бир жакшынакай образдарды чагылдырып берүү, жаңы образдарды ачуу мен үчүн. Элге жагымдуу нерселерди ошол жакшы ырың менен да жагып атак даңкка жеткендер бар. Атактуулук мен үчүн ошо чыгармачылык жолдогу бийиктиктер. Сөзсүз түрдө керек атактуулук. Сөзсүз түрдө керек. Эл тааныш керек да. Ошончо менет кылгандан кийин эмес? Кылгандан кийин же жакшы артист бол, же болбой эле кой. Жакшы, 5-инчи сурообуз. Алгачкы жолу өзүңүз акча таап, эмне буюм алдыңыз эле өзүңүзгө же болбосо ата-энеңизге? Эң биринчи жолу мен алган буюмум ошол 303 сом болчу.
мен 300 сом. айлығым эндик чектесинде, анан бирок ал айлыгымдан мурда биз гастролго чыктык, анда 17 сом 50 тыйын болчу. Бир күндүк баягы суточный деп коет да, бир күндүк акча. Ошону топ Акталага барганбыз, анан Акталадан апама бир туфли сатып алдым. Эң алгачкы апама туфли сатып келдим. Анан алып келсем, апам өзү кичинекей киши болчу. Анан мен деле билем, апам размерин билчүмүн. Алып келсем, дагы кичине чоңураак экен, бир аз. Анан бирок баламды алып келген деп эмне этпейм деп, анан лакированный кичинекей туфли алып келгем. Аябай сүйүнсө керек. Аябай сүйүнүп, анан кийем деп анан кийип алды. Анан кийин бияка келгенде бир жашыл көнөк сатып алгам, Токмоктун базарынан сатып алдым го дейм. Ошо иши эмне этсем эле апама алып бергим келе берчү да. Ошол тилеңиз орундалды. Орундалды, эми бирок апам өтүп кетти. Бир арман бар да. Ошол. 6-чы сурообуз. Дос деген сиз үчүн ким? Эми бул дос деген өмүрдө дос күтүү деген жакшы да. Канчалык досуң көп болсо, ошончолук жакшы. Эми достун да досу бар деген бир жакшынакай сөз бар го. Анан эми баарын эле дос кыла бербейм мен. Мындай мамилемди түзөгөнгө аракет кылам. Жакшы, себеби дегенде менин жакшы көргөн кишилер бар. Менен мамилелеш болгусу келген кишилер бар. Кээ бир учурда ошо достуктун артын менен мисалы колдонуп пайдаланып кеткендер да болот да. Ошондой нерселер да болуп кетет эми. Бирок жакын досторум бар. Мен чын дилимден, чын жүрөгүмдөн ишенген бар. Бар. 7-чи сурообуз. Бир көрүп сүйүп калууга ишенесизби? Бир көрүп сүйүп калуу болот керек, себеби дегенде баягы жылдыз, адамдын жылдызы дароо бири-бирине мындай жылдызы жанып деп атпайбы? Жылдызың жанып, ошол дароо эле жагып калышы мүмкүн да. Ошол бир көрүп сүйүп калышы мүмкүн. Жүрөк да кайтат, көз да көрөт деген сыяктуу. Мамилең, тилиң да туура келип калышы мүмкүн ошол менен. Анан акырында ал сүйүүгө айланып кетиши мүмкүн да. Демек ишенесиз бир көрүп сүйүп калууга? Ишенем. Эми андай нерселер чанда болушу мүмкүн, бирок болот. Жакшы. 8-чи сурообуз. Күйөрмандарыңыз менен отуруп чай ичкен учурларыңыз болду беле? Андай көп эле болот. Күйөрмандар менен чай ичкен учур көп эле болот. Көп учурда мисалы баланча көтөрүлүп калыптыр же балан түкүнчө көтөрүлүп калыптыр деген сөздөрдү укпайсызбы? Мисалы чогуу тамактанбойт же чогуу сүрөткө түшпөй койду деген. Мен өзүм жөнөкөй кишимин. Анан көпчүлүгү мындай башкача элестетип алат. Аябай мындай серьезный, ушундай киши экен деп ойлогом деп айткандар болот. Анан сен таптакыр эле башкача турбайсыңбы дегендер да болот. Эми биз чыгармачылык кишилер деген бир калыпта жүрбөйбүз да. Чыгармачылыкта кичине башкачараак болуш керек да. Анан учурга байланыштуу жүрөбүз, мисалы үчүн ошол кырдаалга байланыштуу жүрөбүз. Биз образ жарата билгенден кийин биз адам менен сүйлөшүүнү да билебиз. Биз психолог да болуп бүтөбүз, баягы ролдун үстүндө иштеп атып, көп адамдар менен кездешип атыпчы. Анан кандай кырдаал болбосун, кандай учур болбосун, ошол кишинин көңүлүн тапканга аракет кылабыз. Психолог деп калдыңыз, мисалы адам менен байланышканда кандай эмнесин биле аласыз мисалы? Эми бул жанакы сүйлөө маданияты кандай болсо, адам ошондой эле да. Негизи сүйлөө маданиятынан карап билсе болот. Билсе болот да. Жазуу маданиятынан, мисалы үчүн WhatsApp'тан бирөө менен жазсаң, ошолар. Жакшы, 9-чу сурообуз мындай болсун. Карантинден кандай сабак алдыңыз? Карантин эми мынакей баягы бир өткөндө элден көп нерсе чыгат да. Жазында un талаш. Жайында дары талаш. Күзүндө так талаш. Эми Кудай буйрса кышында сый эле талаш болсо экен деп бирөө жазып коюптур. Анан чындыгында эми карантин деген бизге көп нерсени алып келди. Адам кандай болуш керек экен, адамга эмне керек экен, адамга эң биринчи ден соолук керек экен. Анан элдин тынччылыгы керек экен. Элиң аман болсо, жериң аман болсо, адамга андан өткөн нерсенин кереги жок. Мен деле өзүм көптү эңсебеген кишимин. Мисалы үчүн мен кээ бир баягы мынакей азыр так талаш болуп атат, бийлик талаш болуп атат, анан бир басып алуулар болуп атат, анан баягы өзүнүн амбициясын кое бере албай, жаман болгондорду көрүп атабыз эми ошо. Анан
Бұл уақыт анан ел тараза деген тура сөз да. Уақыт таразалап, ел таразалап тұр эле өзүңүн ордуна коюп коет. Мына көчө, мынакей, өзүң көрдүң, жаңы премьер-министр келди, ажоо болду элек, бирок ордун аткарып атат. Көчө эле, мисалы үчүн, бирөө каматып коюп, камакта жатты эле. Эл чыгарып туруп, кайра тактага коюп койду. Көрдүңбү анан? Бул элдин, ошон үчүн элдин ишениминен кетпеш керек да. Элдин ишеними бул биринчи орунда. Жакшы. Сиз мезгил жана алкул тасмасында башкы роль жараттыңыз. Алкул Осмонов атабыздын андагы кыйынчылыктар кандай болду? Эми жекеле ушул эле образда эмес, баардык образдарда кыйынчылык болот. Баардык образдарда кыйналасың. Анан эми кыйынчылыктар болду. Эми бул чоң инсан да. Чоң инсан, аны элдин баардыгы тааныйт. Элдин баардыгы жакшы көрөт. Ар бир ырын жатка билет. Ошондуктан бул башка образдарга караганда бир аз жоопкерчиликтүү образ деп айтам да. Ошондуктан анан биз жакшы даярданга аракет кылдык. Мындай образга кирип чыга албай калган күндөрүңүз болдубу? Эми наоборот, образга кире албаган күндөр болду да. Кириш кыйын болду. Мага чейин да балдар ойногон, мага чейин дагы актерлор ойногон. Эми мурункуларды баягы көрбөсөм дагы, менин жанымдагы, менен тең курдаш балдар ойноп көрдү анан. Мага менин образым элге жагып кетти окшойт да. Ошол анан кыйын эле болду. Башы көз мурун бүт бардыгы тырышып, ойной албай. Келгиз андан эмесе Алкул атабыздын ошо бир чыгармасын аткарып берсеңиз. Эстеп калдык, теле көрүүчүлөр үчүн. Анда жанакы заман тынч болсун дейли. Элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Ушул эли жери тынч болушун Алкул атабыз илгери эле жүрөгү менен ойлонуп, жүрөгүнөн чыгарган бир жакшынакай чыгармалар жазган. Ошондон замана аттуу чыгармасын окуп берейин. Чаңдатып, сан миң жылдын эки арасын, турмуштун даңкан куруп майда ташын, өмүрдү салмоор кылып дырылдатып, тагдырдын сазга айлантып зоаскасын. Адамдын эс акылын камчыланып, замана кайда зулап баратасың. Түнөртүп, тумандантып кылын башын, кургатып алсыздардын аккан жашын, дааналап күн нурундай жарык берип, көрсөтүп, керечеке жол тазасын, казатчыл кабалан жүрөк баатырга окшоп, замана кайда кетип баратасың. Замана закымданат, закым желдей, зыркырап зарылдыкка токтоп бербей, көргөн түш, өткөн жаштык балалык кез, кайрылып калыбына кайра келбей, замана зуу этет өз жолунда, кырынан бир дагы ишык тегеренбей. Замана зуу этет өз жолунда, кырынан бир дагы ишык тегеренбей. Азаматсыз байлы. Сиз азыр ушуларды айтып отурсаңыз, Алкул атабыздын жанында отургандай эле болдум да менчи. Шындыгында. Үнүңүзгө береке. Негизи үнүңүзгө көнүгүүлөр жасап турасызбы, кандай кыласыз? Биз эми баягы окуп жүргөндө аябай жазачубуз. Анан негизи жазап туруш керек, актёрчу. Антпесең тилиңде кетип калат, үнүңдө кетип калышы мүмкүн да. Анан эми кезде эстегенде кичине жазап коебуз. Жазап коесуз. Жакшы. 11-ci сурообуз мындай болсун. Спорттун кайсыл түрү менен баштагасыз? Спортко кандай десем, мен эми бала кезде спортсмен да болгум келчү. Кененирээк айтып берейин. Мен Учкун деген Нарын областынын, азыр Нарын районунун Учкун деген айылында. Анан азыркы Күмөндөр байкебиздин атасы Мукул деген киши. Биздин айылдан 5 километрдей бир алысыраак жерде сарайы бар болчу, ошол жерде анан ошол азаттар балдар болуп, ошол груша илип анан ошого чейин. А кезде аяктагы неме кроссовка, ботос. Ошону керзуй өтүктү кийип алып, ошону качырып кап, анан барабыз, анан жанагы териден капталган грушаны жазалына колго. Тепкилеп алып, кайра келебиз анан.
үйдүн ичинде дагы баягы сарайда устундар бар да. Анан келип мен кечке тепкирейм. Ага кезде жанакы тиги аалам боюнча альманах деп нарын ТВсы берчү. Карате андай кинолорду. Аны көрүп алып анан аябай ичиңден Шык берет ушунчалык. шык берет анан чыгып алам жана баягы тепкирейсиң герзуетик менен. Анан герзуетиктен так калат да. Анан атам урушат. Таңдын оозунан акмагын чыгардым депчи. Анан мен спортко жакын элем. Тепкенди, чапканды, бала кезде күрөшчүбүз. Жакшы күрөшчүмүн бала кезде. Балдардын көп эле көтөрүп чаап койчумун. Азыр. Азыр эми спортко жакын болгонго аракет кылам, үйдөн аджимай жасап турам, бруска ойноп турам. Ошол. 12-нчи сурообуз мындай болсун. Атактуу адам кандай болуш керек сиздин оюңузча? Атактуу адам деген бул элдин сынында дайыма элдин көзүндө жүргөн адам да. Эл султаңына турган адам, эл кээ бирөө көмүр тутат ушундай адамдарды. Анан бул коробкадагы адам. Болчу, рамкадагы адам да. Анан ошондон Үлгү болчу адам. Үлгү болчу адам да. Анан ошондон чыкпаганга аракет кылышың керек да. Ошол эл башкача көрүп алат да, мисалы үчүн экрандан деле сени таптакыр башкача элестетиши мүмкүн. Сени как Алыкулдун образын аткарсаң, ошол Алыкулдай элестетип алышы мүмкүн. Ошондон Балким мүнөзү чорт деп дагы элестетиши мүмкүн. Ошондой да болушу мүмкүн да. Анан ошондон эми ушул колдон келишинче элге жакын болушуң керек да. Эл кандай элестетсе, ошого жакыныраак болушуң керек. 13-нчү суроо. Жубайыңызды эмне деп эркелетесиз? МК деп. Эркелеткенде, Эльмира өзүнүн аты. Актриса билет болушуң керек. Эльмира Тагаева деген актриса, көп фильмдерге түшкөн. Экөөбүз чогуу окуганбыз, группалашпыз. Канча жылдан бери. Канча жашыңызда үйлөндүңүз ошондо? Мен 23 жашымда үйлөндүм. 23 жашыңызда. Азыр 42-демин. Ошондон бери Эльмира экөөбүз 20 жашыбыздан бери чогуу жүрөбүз. Чогуу окуганбыз. Жубайыңыз сизди эмне деп эркелетет? Мен деген Чика дейт. Алыкул деп айтпайт такыр. Жок. Чика дейт дайыма. Чын кыз дебейсе эмне дейм мен? Мен да жиним келип, жиниме тийип калган кезде, Эльмира дейм. Жиниңиз келгенде. Болбосо МК дейм. Ошо эфирдин башында айтып кеттик, ошо чуулганды сүрөтчү, же болбосо даңаз алуудор, жашоо сүрөтүмдөрдү ушул сериалды которгон учурда, же болбосо азыр деле мисалы жолукканда ошол Кенандын үнүн же болбосо Ибрагимдин үнүн тура берчи дегендер болобу сизге? Көп болот андай нерсе. Ибрагимдикинен бир неме айтып койчу дейт, анан окулган нерсе да, жатталган эмес да. Анан баягы мен Паргадан келген Ибрагим, мен Султан Сулеймандын кулу, тигиндей мындай деп билген, эсте калган тексттерди айтып койсоң, болду. Анда келиңиз, анда биз да ошону айтып көрбөйлү, кандай дейсиз? Азыр текстер даяр. Унутуп калдыңыз. Унутуп калдым да анан. Анда 14-нчү сурообуз мындай болсун. Балага кантип тарбия бериш керек? Баланы негизи эле уруу туурабы? Баланы тарбиялоо деген өтө кыйын нерсе экен. Баягы биздин ата-энебиз, мен 8 бир тууганбыз. Бирок тарбиянын деле кереги жок, уруунун деле кереги жок. Бала ата-энесин көрүп өзү эле тарбияланат, үлгү алат да. Анан эми кээде мындай чектен чыгып баратса, уруу деген кандай эми? Бир жамбашка кичине чаап койсоң болот. Ал кыргызда баягы көнгөн эле адат да. Анан азыр Европадан чаппаш керек дегендей мындай деп атпайбы? Анан айтып түшүндүрсөң да болот. 2-3 жолу айтсаң түшүнбөй калса, кээде жинеңе тип койсо, эми Google кылып эмес, мындай кичине этип койсоң болот. Бир аз. Акалык сүрүү керек да. Сиз балдарыңызды кээде ушинтип урушасызбы же кээде урасызбы? Мен көп деле урушпайм. Урушпай жүрө берем. Айтам, мындай айтам. Бир айтасыз, эки айтасыз. Эки айтам. Бир ай деле айтам. Эми бул өмүр бою айтасың да, ата-эненин бул милдети да, айтасың да. Баланы эч ким деген бир жаман болсун деп ойлойт да. Ушу менин балам жакшы болсо экен, элдин балдарындай болсо экен, элдин балдарын асты дебейм, бир неме акылдуу болсо экен, тартиптүү болсо экен деп только ушуга гана далалаттанасың. Бир жакшы сүйлөсө экен деп, жакшы окуса экен деген, жакшы билим алса экен деп, ушул биздин балаңдын жеткен ийгилигине кубанасың, кичинекей бир ийгилик кылып койсо кубанасың, аны дагы айткың келбейт.
Айтсаң да башкача болуп кетет. Бирок айтыш керек эди. Жакшысын жакшы деп, жаман жаман деп айтыш керек. Анан жакшы, Кудайга шүгүр балдарым. Сиздин жолуңузду жолдогон балдарыңыз азыр? Менин балдарым кичинекейим дагы неме этет, бирок экөөсү, менин улуу кызым уже 4-5 фильмге түшкөн. Мираида деген кызым. Анан өзү ошо актриса болом деп неткен, бирок кыз кишиге бир аз актриса болуш баягы турмушка чыгат, анан оорураак болуп калат экен. Аял кишигечи. Аял затына. Анан ошондуктан болбой эле койчу кызым деп. Экономист, бухгалтерия жагына тапшырып, ошондо окуп атат. Колледжин бүттү, высшийна кетти. Иштеп атат. Жакшы, анда 15-чи акыркы сурообуз мындай болсун. Убакытты артка кайтара алсаңыз, жашооңуздан эмнени өзгөртмөксүз? Көп нерсе өзгөрмөк го дейм. Баягы бала кезде окубай калган, жазбай калган нерсенин баардыгын жазамак болосуң. Жетпей калган нерсенин баардыгына аракет кылып жеткенге аракет кылам. Бошко кеткен убакыттын баарын башка нерсе менен толтурганга аракет кылмакчысың. Бул артка кетпеген нерсе, бирок көп нерсе өзгөртмөкмүн. Жашооңузда эмнеге өкүндүңүз эле? Өкүнгөн нерселер көп эле нерсе болот эми, бирок эң өкүнгөнүм ата-энемдин эрте өтүп кеткени ушул. Эгерде убактыңы чын эле убакытты артка кайтара алсаңыз, ата-энеңизди кайтармаксыз. Ооба. Эң алгач. Эң алгач ушул жок болмок. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бизге болгондагы убактыбыз соңуна келип жетти. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Мага эркин микрофон болсо, мен жалпы кыргыз элиме айтып элем. Ушул тынчтыкта бололу. Элим аман болсун, жерим аман болсун, элимде ден соолук болсун. Элде тынччылык болсун, эл бакубатчылыкта, байгерчиликте жашасын, аман бололу. Мынакей Кудай буйрса, чоң үмүтүбүздү артып аткан ушул Садыр Нуркожоевичке бир жакшы дем күч каалайт элем да. Өлкөнү Кудай буйрса бир алдыга жылдырып кетсе жакшы болот эле. Мен ишине ийгилик каалайм. Сизге да терең ыраазычылык, алтындай убактыңызды бөлүп, биздин эфирибизге келип майк куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Сага да чоң рахмат, Канимет. Сенин да ишиңе ийгилик. Дайыма жаркырап көгүлтүр экрандын көркүн ачып жүрө бер. Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге.